2021 жылдын 10 сентябрында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан Баткен облусуна өзгөчө макам берүү жөнүндө жарлык кабыл алынган. Мына ушул жарлыкты аткаруу боюнча министрлер кабинети дагы 2022 жылдын 18 февралында Баткен облусунун калкына өзгөчө макамдын алкагында көрсөтүлө турган акысыз жана жеңилдетилген кызматтардын тизмесин түзгөн. Мына ушул жеңилдиктер кече 15 марттан күчүнө кирип иштей баштады. Биз бүгүнкү программабызда дал ушул өзгөчө макамдын алкагында Баткен облусунун калкына көрсөтүлгөн акысыз жана жеңилдетилген мамлекеттик кызматтар тууралуу сөз кылабыз. Ал эми бизде бүгүн студиябызда атайын ушул теманын алкагында сөз кылып берүү үчүн конокторубуз бар. Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору Бөрүбеков Арзыбек Курсаналиевич келип отурат. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары, милициянын подполковниги Мухаммадиев Аскарали Жунусович, Кыргызстандын Баткен облусундагы аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Умаров Курсан Узакбаевич жана облустун кызматынын иши менен координациялоо милдети жүктөлгөн Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Кошпаева Асель Базарбаевна. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келиптирсиздер. Өзүңүздөр билгендей, мына кече 15 марттан өзгөчө макамдын алкагында Баткен облусунун элине көрсөтүлгөн акысыз жана жеңилдетилген мамлекеттик кызматтар күчүнө кирип иштей баштады. Ошондуктан мына бүгүн ар бириңиздердин тармагыңыздар боюнча кандай жеңилдиктер көрсөтүлгөн, буга чейин кандай эле, азыр эми өзгөчө макам киргенден бери кандай болот, дал ушул теманын алкагында сөз кылсак. Анда Арзыбек Курсаналиевич, сизден баштасак, ошол медицина тармагы боюнча Баткен облусунун калкына кандай жеңилдиктер жана акысыз кандай кызматтар көрсөтүлүп жатат, буга чейин кандай эле, азыр кандай болду? Биринчиден айта кетиш керек, бул Баткен облусунун баштапкы деңгээлде саламат сактоо мекемелерине жана сиз айтып аткан биринчи кызмат, бул эң негизгиси 3 кызмат көрсөтүүнү биз кол ушул жарлык киргенде, бул мындайча айтканда көкүрөк органы флюорографиясы, мындайча айтканда жана көкүрөктү рентген аппаратка тартуу боюнча, ошондой эле рентгенологиялык изилдөөлөр, бардык рентгенологиялык изилдөөлөр, ошондой эле үчүнчүсү ультра ички органдардын ультра үндүү изилдөөсү, мындайча айтканда УЗИ. Биз буга чейин жалпы ушул кызматтар, мисалы көкүрөк органдарын флюорография 50 сом болсо, бул толук кандуу акысыз болот. Ошондой эле рентгенографиялык изилдөөлөр 118 сом болсо, бул дагы толук кандуу акысыз. Ошондой эле УЗИ исследованиялар 177 сом болсо, бул дагы толук кандуу акысыз болот. Мындайча айтканда бардык деңгээлдеги ооруканаларда ушул 3 кызмат бул көрсөтүү толук кандуу акысыз болот облускачы. Мисалы жалпысынан бул бизге бул жана спецсчетубузга түшкөн акча каражаттар болсо, бул жылдын аягында канча кызмат көрсөтүп акча каражатты кызмат көрсөткөн болсо, ал акча каражаты биз республикалык бюджеттин эсебинен бизге акча которот. Ошондуктан кечетен баштап уже элге биз ушул 3 кызмат көрсөтө баштадык. Ошондой эле стационардык, бул амбулатордук деңгээлде болуп атпайбы? Ал эми стационардык деңгээлде мисалы терапиялык профилге жаткан оорулар болсо, минималдуу деңгээлде 330 сом төлөй турган болсо, мурда азыркы күндө 165 сом, мындайча айтканда 50% жеңилдетилген кошумча төлөмдөр менен өлчөдөн төлөйт да. Ошондой эле орточо деңгээлде 840 сом төлөй турган болсо, 420 сом, ал эми максималдуу деңгээлде 2650 сом төлөй турган болсо, 1325 сом. Мындайча айтканда бул терапиялык профилдеги бейтаптар стационарга жаткан үчүн ушундай төлөйт. Ал эми хирургиялык профилде жаткан бейтаптар, мисалы минималдуу деңгээлде 430 сом төлөй турган болсо, 215 сом. Ал эми орточо деңгээлде 1090 сом болсо, 545 сом. Ошондой эле максималдуу деңгээл бул 3440 сом болсо, 1720 сом. Мындайча айтканда ошол хирургиялык деңгээлде жаткан бейтаптардагы 50% акысыз, 50% жеңилдетилген тарифте төлөйт. Хирургиялык деңгээл дегениңиз бул операция болуп, ооруканага жаткан жарандар үчүн. Мисалы ошол хирургияга жатып, операция болуп, мурда 1090 сом төлөй турган болсо, азыр 545 сом төлөйт. Бул эми бардык областын аймагындагы саламат сактоо мекемелери ушул тартипте иш алып барат. Бул эми биз жанагы милдеттүү медицина камсыздандыруу фонду, ошондой эле антимонополия менен бардык цифраларыбыз баарыбыз бекитилип, уже бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Эми негизги максатыбыз ушул
элге жеңилдик болсун, ошо биздин кызматтар акысыз болсун, кээинки бейтаптар медициналык кароодон өтпөй, ошо акча жогуна багындуу болбош үчүн биз дагы бул ушул кызматты көрсөтүүнү баштадык да. Негизи мисалы билинбеген менен, аз акча болгону менен мындай азыр өзгөчө макамын алганда 50% болсо деле жок дегенде акысыз болгондо деле бул жарандар үчүн чоң эле жеңилдик болот да. Мисалы бир жаран бир жылда канча жолу мисалы медицинага кайрылат, ал үчүн канча акча кетирет, мындай анализдеп көрүп анан кийин чыгарсаңыздар керек да. Бул жалпы биз 25 миллион сомго жалпы сумманы кылганбыз. Эгерде биз ушул жылдын аягында фактически эсептейбиз, канча сумма, канча элге кызмат көрсөттүк, ошол сумманы биз ушул республикалык бюджеттин эсебинен чыгып бердик да. Биз эми негизги максатыбыз бул акчада эмес, бул элге мындайча айтканда ачык болойлу, мындайча айтканда акысыз болгондо жөнөкөй жаранда келип, ошол ультра үндү изилдөөгө, же болбосо бир жылда бир жолу ошол флюорографияга түшкөнгө, рентгенге түшкөнгө бардык деңгээлде мындай акысыз болсун деген максат биринчи амбулатордук деңгээлде. Ал эми быйылкы жылга ушунда эгерде дагы кеңири жайыла турган болсо, дагы башка кызматтарды да сунуштап көрөбүз. Мен ойлойм бул чек эмес. Рахмат. Аскарали Жунусович, ички иштер тармагында кандай жеңилдиктер каралган өзгөчө макамдын алкагында? Саламатсыз. Ички иштер тармагында биздин ички иштер министрлиги тарабынан 2018 жылдын 17 ноябрында номер 997 сандуу буйругунун негизинде Баткен областына бирдиктүү терезе ачылган. Ошол бирдиктүү терезе буга чейин Баткен областында болгон эмес, түштүктө бир гана ошол соттолуулугу боюнча справканы Оштон алып келишкен. Ош, Жалал-Абад областы бир гана Оштон справканы алып келген. Ошонун негизинде баягы жогоруда айтып кеткендей элге сервердик тейлөө көрсөтүү максатында ошол 2997 сандуу буйруктун негизинде 2018 жылы ачылган. Баткен областында ачылган бүгүнкү күнгө чейин ачылгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин эгер ошол соттолугу боюнча справка алуу үчүн, маалымат алуу үчүн бир күндүк мөөнөттү алса 220 сом төлөп келишкен бүгүнкү күнгө чейин. Ал эми 3 күндүк мөөнөттү алса 120 сом акча төлөп келишкен жарандар. Ошо муну Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетinin 2022 жылдын 18 февралында номер 886 буйругунун негизинде 15 марттан тартып кечеден бүгүнкү күнгө чейин Баткен областтык мына ички иштер башкармалыгында бирдиктүү терезеде келген жарандарды акысыз ушундай маалымат берилип жатат. Буга чейин ошондо бир жылдын ичинде биз жана жогоруда айтып кете турган болсок 2021 жылда бир жыл ичинде 968.483 сом төлөнгөн экен. Бүгүнкү күндө ошол бүт баягы Баткен областы өзгөчө макам алгандыгына байланыштуу ушул тейлөөлөрдүн бүт баары элге бекер акысыз болот экен да. Эч кандай акча түшпөйт. Эч кандай акча түшпөйт. Бул облустун бардык аймактарында барбы? Негизи бирдиктүү терезе кайсыл райондордо бар? Бирдиктүү терезе ошол баягы жогоруда айтып кеткен 2018 жылдын 17 октябрынан баштап ар бир районго ачылган. Ар бир райондогу ички иштер бөлүмдөрүндө бар, ар бир районго ачылган ошол жерлерге. Рахмат. Азыр болсо кезекти суроо Курсан Узакбаевич, сизде ошол Кыргыз стандарттын Баткен облусундагы өкүлчүлүгү негизи эле облус элине кандай кызмат көрсөтөт? Анан мына ушул өзгөчө макамдын алкагында сиздерде кандай жеңилдиктер болот? Саламатсыздарбы? Биз Кыргыз Республикасынын ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө мыйзамынын негизинде иш алып барабыз. Жылы Министрлер Кабинетинин 86 токтомунун негизинде 15 жеңилдетилген арзандатылган баада биз калкка кызмат кыла баштадык. Биз негизинен ченөө каражаттарынын тактыгын текшеребиз. Калкта пайдаланылган. Булар негизинен соода саттык тармагында иштетилген таразалар, анан электр эсептегичтер, газ эсептегичтер, суу эсептегичтер баары болуп 101 ченөө каражаттарын биз текшерүүдөн өткөрөбүз. Мындай тактап айтканда ошол азыр калкка ушул жеңилдетилген кызмат көрсөтө баштадык. Эми таразалар боюнча айтсам, соода саттык тармагында иштетилип аткан таразалар мурун 229 болсо, биз 10% эле кыскарттык да, ошо 208 сом болуп калды.
Elektr esептегичтер 46 сом эле 42 сом болуп калды. Газ эсептегичтер 196 эле 178 сом болуп калды. Суу эсептегичтер 160 сом эле 145 сом болуп калды да. Ошол негизинен ошол 10%га биз учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Ошол адам баласынын ден соолугуна байланышкан ченөө каражаттары, экологияга, техникалык коопсуздукка байланыштуу ошо соода саттык иштеринде пайдаланган баардык ченөө каражаттары милдеттүү текшерүүдөн өтүп туруп анан иштетилиш керек да. Анан ошо биз акылуу кызмат көрсөтөбүз. Азыр токтом негизинде биз жеңилдетилген 10% арзандатып ошол кечээден баштап ишке кирди. Рахмат. Асел Кошбаевна, Базарбаевна, кечиресиз Асел Базарбаевна, сиздерде ушул мына санэпид борборунда кандай жеңилдиктер каралган? Буга чейин кандай эле, учурда кандай болду? Сиз дагы кененирээк токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Бизде бардык облустун аймагында 2 район аралык санэпид көзөмөл борбору болсо, ошол 2 СЭСте паразитологиялык лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлөт да, митек курттарды аныктоо. Ошол митек курттардын, гельминт митек курттардын жумурткаларын изилдөө бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин атайын токтомунун негизинде 5 жаштан 16 жашка чейинки жаш курактагы балдар бүгүнкү күндө 64 сомдон исследование төлөп жатышат. Буга чейинки абалда айта турган болсок, ар бир изилдөө 128 сомдон жүргүзүлчү. 2021 жылы 5 жаштан 16 жашка чейинки балдар 4905 бала өткөн болсо, быйылкы ушундай эле количестводо өтүп турган болсо 64 сомдон ар бир изилдөө 64 сомдон жеңилдиктер болуп жатат бүгүнкү күндө. 50% экен 50%га арзандатылды. Облустун бардык аймагындагы лабораторияларында, СЭСтин лабораторияларына кайрылып ушундай жеңилдикте өтсө болот. Асел Базарбаевна, эми бул маалыматты мисалы жарандарга жеткирүүдө сиздер дагы кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Мисалы элдердин маалымдуулугун арттыруу боюнча да буга чейин мисалы ошол 128 сом төлөп келген болсо, 64 сом төлөй тургандыгын да жарандар кантип билсе болот? Бүгүнкү күндө биз кече 15 марттан ишке киргендигине байланыштуу атайын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан менен бекитип атайын макулдашып, өзүбүздүн ошол кассанын жанына атайын жанагы объявленияларды ийилгенбиз. Андан сырт лабораториянын өзүнө дагы объявленияларды ийилдик. Эми бүгүнкү күндөн баштап массалык маалымат каражаттарына берип, ага чейин деле бул жанагы республика тараптан болуп аткан СМИ жана массалык маалымат каражаттары аркылуу берилип жатат. Бирок биз бүгүн облустун аймагындагы ушул жумушту сиздердин жардамыңыздар менен, гези журналдардын жардамы менен элге жеткизе алабыз. Рахмат. Арзыбек Курсуналиевич, сизге кайрылгым келип турат. Эми өзүңүздөр байкагандай эле, билгендей, мисалы жарандардын көпчүлүгү ушул медицина тармагына абдан көп кайрылышат. Өзгөчө мына пандемия башталгандан бери дагы абдан жарандардын медицина тармагына болгон талаптары да жогорулады да. Анан ошондуктан суроо мындай болуп атат. Ошол жарандарга акысыз кызмат көрсөтүү жана 50%га жеңилдетилген көрсөтүү боюнча ошол жарандардын маалымдуулугун арттыруу боюнча мисалы сиздер тараптан кандай аракеттер көрүлөт? Эми айтайын дегеним, балким кызматкерлер арасында акча алып койгон учур болуп калышы мүмкүн. Мисалы жарандардын маалыматы жоктугунан уламчы, ушундай нерселерди алдын алуу боюнча сиздерде кандай аракеттер көрүлөт? Бул эми биринчиден сиз айтып аткандай маалыматтуулук абдан күчөтүү керек. Себеп дегенде кээ бир учурда маалыматтуулук жетпей калса ушундай чырга алып барат да. Бул боюнча ушу дарыгерлер арасында, медайымдар арасында, жалпы облустун аймагында жетекчилерден ушундай жыйындар өткөрүлүп, түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ал эми ошо кассага, же болбосо ошол кызмат көрсөткөн кабинеттерге мындан ары ошол жанакы көрсөтмөлөр көрсөтөбүз, ошол токтом негизинде акысыз депчи. Ал эми бул да туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Эгерде көпчүлүк учурда ошол квитанция менен, же болбосо кандайдыр бир жолдомо менен барган учурда болуш керек да. Анан кээ бир учурда дарыгерге кайрылбай эле туура барган учурлар болот. Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып айткым келет, ушу жарандар дарыгерге көрүнүп, ошол дарыгердин көрсөтмөсү менен, жолдомосу менен барса, бул ошол жердеги жанакы биздин
жарнамага ылайык, акысыз деп жазганга ылайык ал жерде толук аны көрсөтөт. Бирок бул маалыматтуулукту биз, мен ойлойм, бул телевидение менен чектебей, ушу радио, газета, бардык маалымат каражат бурчтарга, өзүбүздүн имаратка ушундай маалымат бурчтарга толук кандуу жеткенге аракет кылабыз дейм. Рахмат. Аскарали Жунусович, ушул суроо деле сизге деле ушул суроону бергим келип турат. Негизи ушул элдин маалыматтуулугун арттыруу максатында да сиздерде кандай аракеттер көрүлөт? Анан дагы балким кошумча пикирлериңиз болсо, ушул өзгөчө макам алкагында көрсөтүлгөн кызматтар боюнча. Сиз башта белгилеп кеткендей, ошол баягы элге жеткизүү максатында бизде ошол 15 марттан күчүнө киргенден баштап бүт ошол биздиктүү терезелерге, бардык райондорго жеткирилген, айтылган ар бир жерде жана жарыялар илинген, бүт бардык жерде ошо бүгүн буйруктун негизинде ошо акысыз тейлөө жүргүзүлөт деп бардыгы жеткирилип атат. Андан сырткары жана сиз айтып кеткендей интернет сайттар аркылуу бүт баары жеткирип атабыз баарына. Ошону менен бирге эле бизге Тажикстан жана Өзбекстандан келген баягы этникалык кыргыздар да кошо белгилеп айтып кетейин. Эгерде алар ошол айлык пункттөрдө кайсы бир жерлерге каттоого турган болсо, ошол каттоодо тургандыгы жөнүндө маалымат справкасын алып келсе, ошонун негизинде аларга деле акысыз тейлөнөт алар деле. Жакшы экен, рахмат. Курсан Узакбаев, сиздин дагы кошумча ой пикирлериңиз болсо айтсаңыз болот, анан биз программабызды жыйынтыктайбыз. Бизде ошол жеңилдетилген прейс-курантыбыз антимонополный кызматы менен макулдашылып, Минэконом бекитип берген. Ошол прейс-курантыбыз баарында биздин Кыргызстандардын сайты бар. Ошондо биздин баракчабыз бар, Баткен бөлүмчөсүнө. Ошол сайтка жарыялаганбыз. Анан ошо прейс-куранты бардык көрүнүктүү жерге илип койгонбуз. Керектөөчүлөр ошо калып барып көрүп пайдаланса болот ошону. Башка тоскоолдук жок бизге. Рахмат сиздерге. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип, биздин программабызга, биздин жарандар үчүн маанилүү маалымат менен бөлүшүп кеттиңиздер. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалынын эфирин түз эфирде көрдүңүздөр. Бүгүнкү программада биз Баткен облусуна өзгөчө макам жөнүндөгү жарлыктын алкагында облус элине ушул мамлекет тарабынан акысыз жана жеңилдетилген кызматтар тууралуу сөз кылдык. Өзүңүздөр билгендей, бул жеңилдиктер кечээ 15 марттан күчүнө кирип иштей баштады. Сиздер мына ушул ар бир башкармалыкка барып, жеңилдиктер тууралуу маалымат алсаңыздар болот. Айрым учурда ушул акысыз кызматтарды көрсөңүздөр, алсаңыздар болот. Берүүнү мен Миңгүл Көчөрүп алып бардым. Сиздер менен кийинки программага чейин коштошомун. Аман туруңуздар.